Ушул тапта шаардан 80 чакырым алыстагы тоо койнунда жайгашкан Кызыл Суу айылындагы адырдан жаракка кетип, жер көчкү коркунучу жаралган. Анда номер 12 Сагындыков атындагы 9 жылдык мектебине да кооптуулук жаралат. Ошондон улам окутуу убактылуу токтотулду. 10 күндөн кийин балдар коопсуз жайдагы 2 үйдө окуй турган болду. Окуу процесси үзгүлтүккө учураш үчүн коопсуз жерден үйбү ошол жерге убактылуу окутуп турабыз да. Жалал Абад облусунда жыл башынан бери көчкүдөн 3 туракча жабыркап, 2 толугу менен жер астында калган. Мындан сырткары 100гө чукул кожолукка коркунуч жаралды. Райондун жалпы 13 жеринде көчкү сүрүлүп, жашоочуларын токтоосуз көчүрүү зарылдыгы жаралган. Бирок элеттиктер азырынча көчүп кетүүгө макул болбой жатышат. Учурда Сузактагы 80 үй бүлөнү күчтөп көчүрүү боюнча райондук сотко доо арыз түшкөн. Анда Кызыл Туу жана Кыз Көл айыл өкмөттөрү кооптуу аймактагы жашоочулар эскертүүлөрдү аткарбай жаткандыгы жазылган. Сот Кызыл Туу айылындагы 50 үй бүлөнүн 21 боюнча арызды канааттандырган жок. 8-ин күчтөп көчүрүү өкүмүн чыгарды. Калганы соттун кароосунда. Дагы көчкөч кылып чек берди, бирок кеч берилип калып, жакын арада кетебиз, кудай калды апрелге жетип ишинде эле кетебиз. Акыркы учур Сузактын Кызыл Туу айыл аймагында катталып, Акбулак айылында 2 жолу жер көчкү жүрдү. 31 мартка караган түнкү 12-лер чамасында түшкөн 500 метр куб жер көчкү Актерек Акбулак каттамында 100 кожолук пайдаланган ички чарбалык унаа жолун тосуп калган. Адам өмүрүнө жана турак үйлөргө зыян болгон эмес. Учурда унаалар 9 чакырым аралыктагы айланма жол аркылуу каттап жатышат. Акбулак участкасында түшкөн жер көчкү 7800 куб метрди түзөт. Чарбалык жолду тазалоо үчүн айыл аймак тарабынан атайын бир техника тартылып, жолду тазалоо иштери жүргүзүлдү. Жалал Абад облусунда 3 айда 34 жер көчкүсү жана 56 кар көчүүсү катталган. Учурда эң кооптуу делген 10дон ашуун аймак бар. Алар Сузак, Базар Коргон, Ноокен, Аксы райондору жана Майлуу Суу шаары. Белгилей кетсек, өлкө ичинде жер көчкү коркунучундагы аймактар 1970-2017 жылдар аралыгында 8 эсеге көбөйгөн. Кылым жана Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал Абад облусу.